Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 7 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардан 5 километр алыстыкта жайгашкан өтө сонун бага коюлган сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул 222 кварталдын кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака 5 километр түз жүрүп келгениңиздерде мынал жерде кыргыз чекке бурулган поворот бар, туугандар билесиздер. Ошол повороттон бул жака бир 200 метр түз өткөнүңүздөрдө жолдун оң тарабында мына ушул 222 кварталды билесиздер. Ушул жерде жайгашкан. Эң негизгиси шаарга карайт туугандар. Мынал жерде көчөнүн аты да жазылып турат, Абдыразаков Мамат көчөсү деп. Ушул Абдыразаков Мамат көчөсүнө кирип, ичкериге болжол менен бир 800 метр түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Шаарга бир 4 километр или 5 километр чыгып калат. Анан мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Мады, Башбулак тарапка карап бет аласыздар. Ушул эле көчөнүн оң тарабында сатыла турган 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Биринчи кабаты бүткөн, ремонттору өтө сонун туугандар. Экинчи кабаты болсо бүтө элек. Сиздерге деле плюс болот. Алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Азыр колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушундай сонун жерде жайгашкан, абасы таза, тынч, сонун жерлердин бири. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан туугандар эң негизгиси бул квартал айыл шаарга карайт. Эл мына ушундай жыш жайгашкан жерде ушул үй сатыкка коюлду туугандар. Жери 5 сотук, жери тегиз туугандар. Мынакей мына ушул көчө тарапка чейин болуп калат, чек арасы. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Анан бул тарапта агын суусу дагы бар экен. Теректердин жанынан агын суу өтүп турат дейт. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерден таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Таза суу дагы, агын суу дагы бар экен туугандар. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Анан шаарга деле жакын, 10 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Бул жер 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген, андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Мына ушундай сонун жер туугандар, эл өтө жыш жайгашкан. Бул үйдүн узун турасы 10-8, 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй, крышасы жабылган, чердактары черный потолок болгон. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита дагы басылган туугандар. Анан чек арасы мына ушул теректердин бери жагы болуп калат. Зымдар менен тосулган экен. Анан эң негизгиси туугандар, көрүп атасыздарбы, бул сатылуучу үйүбүз бышык кирпичтен тургузулган, сейсмопоис колонналары орнотулган, плита дагы басылган биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна. Мына ушундай жакшы качествода, жакшы ниетте эле салынган үй азыркы учурда шартка байланыштуу сатыкка коюп атыптыр. Анан бул жакта санузел дагы бар. Окей. Бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожкасы. Бул тарапка бурулуп, экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер дагы болот экен. Окей. Бул тарапка мен бир лестница жасап алсаңыздар болот. Экинчи кабаты дагы 3 бөлмөдөн турат. Бышык кирпич менен тургузулган, толук бүтө элек. Кийин эми ал жагын өзүңүздөр табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша каалагандай бүтүрүп алып кире бересиздер. Бул жер санузел экен. Өзүнүн мына ушундай эшиги дагы бар. Ушул тараптан дагы кирип келсеңиздер болот. Санузелге ылайыкталынып жасалган кичинекей бир бөлмө экен. Так, киргениңиздерде мына ушундай коридору дагы кеңири. Так, бул биринчи бөлмөсү, сөктөрүн өчүрүп коюптур. Мынакей бул кухнясы туугандар. Анан ал жерде печкасы бар экен. Үйүңүздөрдү ушул жерден жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Духовкасы дагы наркы бөлмөсүндө бар. Анан экинчи духовкасы экинчи кабатында дагы бар экен. Мисалы, мына жерден от жага турган болсоңуздар, экинчи кабатындагы бөлмөлөрү дагы жылый берет экен. Ушуну дагы жакшылап айтып кой деп азыр үй ээси мага түшүндүрдү туугандар. Ремонтторун көрүп атасыздар. Асты ламинат, дуалдары моюща бой, потолоктору мына ушундай пластик каражаттар менен жасалган. Бөлмөлөрү кеңири, потолоктору бийик, айнек терезелери пластик. Анан азыр жерден ачып көргөзүп коюн. Окей. Бул жерден дагы мына ушул айылдын бурч-бурчтары көрүнүп турат экен. Негизи мага жакты туугандар, өтө сонун жер экен, мындай абасы таза, тынч, анан мындай шамал жүгүрүп турат, кадимкидей эс алат экенсиздер. Так, бул жагы болсо туугандар, спальный, көрүп атасыздарбы? Асты ДСП жыгач, дубалдары моюща бой.
Айнек терезелері пластик, занескалар тартылған, духовкасы дағы бар. Екінші қабатында дағы мына ушундай духовкасы бар, ал комната дағы жылыйт экен. Жалпысынан биринчи кабат 3 бөлмө, экинчи кабаты дагы 3 бөлмө туугандар. Мына ушундай королору да кеңири, кийин эми чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай жайланыш алсаңыздар болот. 3 очок, сырткы тапчан, бир башка нерселерди чөнтөгүңүздөргө жараша ишти кыла бересиздер. Мынакей чек арасы ушул темир тосмонун бул жагы болуп калат. Үйдүн каптал тарабында дагы бир 4 метр аралык калтырылган. Үйдүн артында дагы бир 2-3 метр аралык таштаганбыз дейт үй ээси. Эми албетте эле туугандар, кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Жайгашкан жерин көргөздүк, толук маалымат берген аракет кылдык туугандар. Анан мектеп, бала бакча, магазин жакын эле дейт. Пешком эле барып келе берет экенсиздер. Бардыгы жакын экен. 1 километр түз барсаңыздар центральный жол, маршруттук каттамдар бар. Шаарга 10 минутада жетип каласыздар. Мына ушундай туугандар. Бул үйдүн салынганына 3-4 жыл болду дейт. Анан барыңыздарга эле кызык болот. Жаңы эле салып алып анан 1-2 жаман жерлер чыгып алып анан сатып атат деп ойлогондор дагы бар. Андай эмес экен, жакшы качестводо салынган дейт. 4 жыл өздөрү дагы жашаптыр. Анан шартка байланыштуу азыр сатыкка коюп атыптыр туугандар. Кийин келгениңиздерде өздөрү дагы түшүндүрүп берет. Так, эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо 42 000 долларга бааланды. Анан албетте эле кеми болот, эгерде жакшы реальный клиент болсо. Вариант обмен жолдору жок, только нагакчага сатылат достор. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун жерде жайгашкан даяр жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.